Мухаммед Али бокс мушташынын легендасы. Дүйнөлүк Олимпиада оюндарынын бокс боюнча чемпиону. Жана катарма-катар тарыхтагы биринчи жолку оор салмактагы 3 жолку дүйнө чемпиону. Мухаммед Али өзүнүн мыкты мушкер экендигин гана эмес, тамаша көй, сөзгө чечен оратор экендиги менен дүйнөгө атагы чыккан. 20-кылымдагы расалар аралык мамиледе жана политикада өзүнүн оюн ачык айтып, бийлик менен дагы айтышып, натыйжада мамлекеттеги чоң фигуралардын бирине айланган мусулман болгон. Мухаммед Али 20-кылымда Америкадагы караларды басмырлоо заманында көптөгөн кара адамдарга дем берген. Мухаммед Али бокста кандай тез болсо, анын тамашалары да өтө тез көзгө илинип, көптөгөн адамдарды суктандырган. Келиңиздер достор, 20-кылымдагы эң атактуу спорт ааламында бүгүнкү күнгө чейин бардык спортчулардын кумирине айланган легендарлуу Мухаммед Алинин биринчи мушташынан баштап акыркы мушташына чейин көз салабыз. Мухаммед Алинин ислам динин кабыл алганга чейинки ысымы Кассиус Клей болгон. Кассиус Клей Америкадагы кедей үй бүлөлөрдүн биринде төрөлгөн. Жаш кезинде Алиге ата-энеси велосипед белекке беришет. Ал кезде көпчүлүктүн велосипед алганга мүмкүнчүлүгү жок болгон. Бирок тез өтпөй Алинин велосипедин уурдап кетишет. Ошондо Мухаммед Али полицияга арызданып, ачууланып барат. Уурдаган адамды таап, токмоктогусу келгенин айтат. Ошондо полицейский Алиге карап, адамды мушташ үчүн биринчи мушташканды үйрөнүш керек. Бокс боюнча машыгуусун сунуш кылат. Жана тааныш тренеринин спорт залына барганга сунуш берет. Спорт залга келип, бокс менен машыга баштайт. Машыкканына 2 ай өтүп өтпөстөн Мухаммед Алини тренерлер биринчи жолу жаштар арасындагы бокска алып чыгышат. Мына ошондо эми спортко келген Али 12 жашында алгачкы беттеш өткөрөт жана жаштар арасында чемпион болот. Али ушунчалык спортто тездик менен карьера жасайт. Таң калыштуу болгону 18 жашка чыгып-чыкпастан 1960-жылдагы дүйнөлүк жайкы олимпиадада Мухаммед Али жарым оор салмактагы бокс боюнча чемпион болот. Бардык соперниктерин ошол олимпиадада сулайта чаап чыгат. Арадан 4 жыл өтүп Мухаммед Али бокс боюнча дүйнө чемпионуна беттешке чыгат. Ошол жеңишти утуш үчүн, дүйнөнүн чемпиону деген наамды алыш үчүн Мухаммед Али Сони Листонго каршы беттешке чыгат. Сони Листон ошол кезде бардык мушкерлердин жүрөгүн алган, бизче айтканда жинди мушкер болгон. Бирок Мухаммед Али болсо Листонду беттешке чыга эле коркута баштаган. Прессаларда ыр жазып, сөз менен сындыра баштаган. Бир жолу Мухаммед Али интервью берип жатып, беттештен мурда Листонго карап, Калашник автоматтарынын огундай тездик менен сокку урам. Сен аларды тоса албай каласың, даяр тур деп психологиялык жактан сокку урган. Элге болсо, Листонду мен 7-чи раундда эле талкалап салам деп сөз берет. Айтканында эле 7-чи раундда Листонду дүйнө чемпионун сулайта чаап салат. Беттешти утушу менен Мухаммед Али рингте айланып чуркай баштайт. Мен улуу мушкермин, мен бокс падышасымын деп кыйкырган. Ошентип дүйнө чемпиону болгон Мухаммед Али мына ошондон баштап афро-американецтер үчүн, кара адамдар үчүн сыймыктуу адамга айланат. Мухаммед Алинин мен бокс падышасымын деген сөзү дагы ак адамдардын басмырлоосуна каршы кыйкырып айткан сөзү болгон. Рингке чыкканда баарын сулайта чапкан Мухаммед Алинин легендарлуу боксчу болушунун сыры эмнеде? Анын себептери мындай. Мухаммед Али биринчиден физический жактан эле эмес, акылы жактан дагы күчтүү инсан болгон. Ал бокстагы алгачкы жеке тактикаларды ойлоп тапкан мушкер. Ал каршылашынын оюну окуп, уруш тактикасын биле алган. Мухаммед Али ар дайым мээсини дагы өнүктүрүп, китептерди окуп, беттештен мурда психологиялык жактан да даярданган. Мухаммед Алинин бутуну кыймылдатып бийге түшкөнгө окшоп мушташкан тактикасы бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу. Дал ошол образды Мухаммед Али ойлоп тапкан. Бокста ар дайым кыймылдап жатып, Мухаммед Али соккуларды өзүнө тийгизген эмес. Чарли Пауэр аттуу мушкер алгачкы карьерасы башталган кезде Мухаммед Али менен жолуккандагы беттешин айтып мындай деген. Мухаммед Али ушунчалык жеңил урат, оюңду окуп коет. Анын урган соккулары бир канча күн денемди ооруткан. Дайым кыймылдаган адамды уруш өтө кыйын. А Мухаммед Али болсо ар дайым кыймылда болчу. Ошондуктан мен ага ура алган эмесмин. Ноябрь айы 1966 жыл. Мухаммед Али жана Кливленд Вильямс беттеши. Ал бардык каршылаштарын нокаут менен уруп келген. Мына ошол беттеште бардык көрүүчүлөр гениалдуу тактиканы көрүшкөн. Али такыр өзүнө сокку урдурган эмес.
кыймылда жеңил учуп жүрүп, каршылашына күтпөгөн жерлерден ударларды жаадырган. Вильямс ошондо 4 жолу жерге кулаган. Бирок урушам деп туруп алып, кайра келтек жей берген. Мухаммед Али каршылашына өтө каттуу күчү менен урган эмес. Судьялар Вильямстын канга боюлгонун кулай бергенин көрүп, беттешти токтотуп, Алини жеңиш менен аяктайт. Бирок дайым эле Али жеңе берген эмес. Мухаммед Алинин башына көптөгөн сыноолор түшкөн. Алини Вьетнамдагы согушка жөнөтөбүз дешет. Бирок Али согуштан баш тартат. Натыйжада Алини баардык чемпиондук наамдарынан ажыратышып, жана бокстан четтетип коюшат. 3 жыл бою бокска кирбей жүргөн. Бирок 3 жыл аралыгында 3 жылдык тыныгуу чемпионду сындыра алган эмес. Ал дайыма машыгууда болгон. Али өзүнүн интервьюсунун биринде актардын басмырлоолоруна каршы туруш үчүн жана өзүнүн оюну эркин айтыш үчүн чемпион болууну четкенин айткан. Вьетнамдагы согуштан баш тарткан үчүн бийлик менен көп жолу кайым айтышкан Али кайрадан 3 жыл аралыгында чуркап жүрүп бокска кайтып келет. Мухаммед Алинин согушка барбай койгондугу анын коркоктугунда эмес, согушту каалабай жана бейкүнөө адамдарды өлтүрбөстүгүн өтө каттуу белгилеп айткан. Бул тууралуу кийинки видеолордон айтып беребиз. Али рингде жок кезинде Джо Фрейзер чемпион наамын утуп алган. Али кайрадан бокска келгенде Джо Фрейзер менен беттешке чыгат. Мына ошол Джо Фрейзер менен болгон беттеши бүгүнкү күндө биз үчүн Хабиб менен Конордун беттешиндей кызыктуу болгон элдер. Бир гана ошол Джо Фрейзер Мухаммед Алиге соперник боло алган. Мухаммед Али болсо 3 жыл ичинде урушпай жүргөн жана формасыга толук келе элек болчу. Өзүнүн легендарлуу кыймылдарын, бокс стилин Али жоготуп койгон болчу. Натыйжада айбаттуу беттеште Али жеңилүүгө дуушар болот. Алинин экинчи жеңилүүсү 1973 жылы Марти аттуу мушкерден болгон. 12 раундда Али калыстардын чечими менен очколордун эсеби менен утулат. 1975 жылы Мухаммед Али кайрадан Джордж Фрейзерге реваншка чыгат. Бул беттеште эки тарап тең бири-бирин аябастан каттуу умушташат, каттуу кармашат. Беттеш ушунчалык өтөт, экөө тең жыгылып калгыдай араң эле туруп калышат. Акыры Фрейзер утулууга дуушар болот. Али колун көтөрүп мен уттум деген бойдон жерге отуруп калат. Ошол беттештен кийин Али интервью берип жатып, бүттү, утулдум деп ойлогом. Болду, жеңилдим деп айтсамбы деп ойлоп тургам дейт. Фрейзер болсо, мен Алиге ушунчалык каттуу соккуларды бердим, чыдабай жыгылып калыш керек болчу. Бирок Али жыгылбай каршында чабыша берди. Мен анан утулууга дуушар болдум деген. Мухаммед Алинин бокс ойногон тарыхы бокстун алтын доору деп аташкан. Алинин акыркы беттеши 1981 жылы 40 жашында болгон. Каршылашы болсо, болгону 26 жашта болгон. Ошол беттеште Али кайра удар жеп, күчтөн тайып, алсырап жеңилип калган. Ошол жеңилүүдөн кийин Али боксту таштап карьерасын бүтүргөн. Мына достор, биз бүгүн 20-кылымдагы эң атактуу мусулман мушкер тууралуу кеп кылдык. Кийинки видеолордо Мухаммед Алинин интервьюларын которуп беребиз. Мухаммед Али кантип ислам динин кабыл алганын айтып беребиз. Бул видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналды биринчи жолу көрүп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басууңузду сунуш беребиз. Себеби эң кызыктуу видеолор алдында. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.